Дамира Молдоярованы таласта кайрымдуу айым катары таанып келишет. Ал ысырап корчулуктан баш тартып, айылдын жолдорун оңдотууда. Ишкер бул жолку жол оңдоого өз чөнтөгүнөн 200 000 сом акча жумшады. Ал бул каражатка чай уюштуруп айылдаштарына белек берип койсо болмок. Бирок ишкер 1-2 күндүк курсак тойгузуудан баш тартып, ордуна бир көчөнүн көйгөйүн чечип берүүнү туура көрдү. Ысырапкорчулуктан баш тартып, андай ысырапкорчулук кыла бербей, президентибиздин жарлыгын колдоп, ошонун баарын берсем, бүгүн ичилет, желеткен эртеси күнү эле мындай көрүнбөй калат да. Анан ошондон баш тартып, айылда жашаган энелерге кылган подаркам болсо экен деп, мен ушу жол оңдоону туура көрдүм. Анан ушу президентибиздин жарлыгын да колдодум да. Бул жолу ишкер туулуп өскөн Манас айылындагы 2 километр жолду оңдоп берди. Айыл тургундары күйүүчү майдан жардам беришти. Ишкер техникаларды жалдап, жолдорго кум шагыл төктүрүп тегиздетти. Бул жолду жасап кеткен сообу өтө бийик, бул Куранда да жазылган. Экинчиден, ушул унутулбайт экен, ушул жерден мал өтсө дагы, жан өтсө дагы, адам өтсө дагы, машина, техника өтсө дагы аябай сообу тийип турат экен. Ошонун сообу бийик экен, ошон үчүн ушуга өттүм. Жазга маалы 2 көчөдөн, күзгө маалы 2 көчөдөн оңдоп берип, ушул айылыма мен көмөгүмдү көргөзүп турам. Мен 100% президентибизди колдойм. Кайрымдуу айымдын көмөгүнө жергиликтүү тургундар ыраазы болду. Жашоочулар жолдогу таштарды терип жардам беришти. Эске салсак, ишкер былтыр бир тууганына аш берүүнүн ордуна айылдын 3 көчөсүн оңдогон. Ыксыз чыгымдарды кыскарткан ишкердин бул аракетин элеттиктер жактырышкан. Ысырапкорчулукка көп барбай, ушундай жол оңдосок, арыктарды оңдосок, өзүбүздүн көчөдөгү көп жумуштарды оңдосок жакшы эле болот эле. Дамира кызыбызга рахмат. Өзүнүн бир тууган инисине аш бербей туруп, ушул элиме жардам болсун деп туруп ушундай жакшы жумуштарды кылып атат. Рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Жолубуз түз болсо, балдар да окууга, сабакка баратканда, келаткан түз барып түз келишет. Заман оңолсо, асфальт да болот буюрса. Буга чейин ишкер Манас айылына жардам берип, ар бир майрамда айыл калкын азык түлүк жана белектер менен кубантып келген. Өткөн жылдан бери президент Садыр Жапаровдун жарлыгын колдоп, ысырапкорчулукту азайтып, ага кеткен акчага айылдын эски жолдорун оңдоодо. Ишкер 1 жыл ичинде 10 километрге жакын жолду оңдоп берди. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.